Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарыбыз кичине кыска уйку кылат эле күндүзү. Саарлап тахажжудка турушка оңой болуш үчүн, башка болуш үчүн кичине күндүз уктайт эле. Ал учурда 60-65 градус ыстык, ошончолук ыстык. Хазирет Усман ошончолук ыстыкта алыстан бир кара караң көрүндү дейт. Ал ким экен, жаныбарбы, айбанбы, адамбы, ким экенин билейин деп алыстан алдына келдим дейт. Келсем, Хазирет Умар халифа, башчы, президент мындайча айтканда. Падышабыз, президентибиз ушундай ыстыкта жүрөт экен. Эмне кылып жатасыз? Мамлекеттик бюджетке түшкөн, мамлекеттин элдин акысы болгон төөлөрдөн бирөөсү качып кетиптир, ошону издеп жүрөмүн дейт экен. Төөлөрдөн бирөөсү качып кетиптир, ошону издеп элге тиешелүү бул бюджет маселеси кетип атат бул жерде. Бюджетке түшкөн төөлөрдөн бирөөсү качып кетиптир, ошону издеп жүрөмүн дейт экен. Ошончолук ыстыкта сиз эмне үчүн бир айтсаңыз болбойбу? Бир эле приказ берсеңиз биз табып келет элек, башка кылат элек, биз өзүбүз дейбиз, сиз барып эс алыңыз дейт экен. Умар ибн Хаттаб жок. Акыретте бул тууралуу сенден сурабайт, менден сурайт. Менден сурайт дейт экен. Бюджеттен, элдин акысынан корккон Хазирет Умар. Адилеттүү падыша. Бүгүн ал жерге барып калган адамдар, кээде жакшы ишке барып калган адамдар, жакшы акчылар келип калган учурда көзүң ойнобосун. Өзүңдү тый. Кыска өмүр кой. Кичине сабыр кылсаң, бардыгы болот, бейишиң болот. Хазирет Умар ушундай дейт. Эгерде ушул мага мен падышалык кылып жаткан жерде бир кичинекей узактагы талаада бир качыр туягынын жыгылып жерге жыгылып калса, эртең Аллах Таала акыретте менден сурайт: эмне үчүн, Умар, эмне үчүн падыша болуп, президент болуп туруп, ошол жолду оңдогон жоксун? Деп эртең менден сурайт деп Хазирет Умар ошончолук коркот экен. Бүгүн кээде шаарга түшкөн кезде, башка болгон учурда президент жүрө турган көчөлөрдүн түп-түз экендигин көрөсүң. Эл жүрө турган тротуарлар, эл жүрө турган, президент көрбөй турган жерлерди оңул-доңул, ар дайым чукур экендигин көрөсүң. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, бирөөнүн акысынан корк, Кудайдан корк.